Кулак мурду кесилген келин, салтанаттын окуясы, кечээки дүкөндө сабалган аял, коомдук унааларга түшсөң чыр чатак. Бул сыяктуу көйгөйлөр коомубузда бири-бирибизге агрессивдүү мамиле кылып калдыкпы, же аялдарга карата зордук зомбулук көбөйдүбү деген суроолорду жаратат. Бул тууралуу Балыкчы шаарынын тургундарынан сурап көрдүк. Азыркы замандадыр ар кандай ситуациялар көп болуп атат. Үй бүлөлүк немелерде жетишпегендик болуп атат, уруш талаш болуп атат. Бир ар кандай ушу маселелер көп демчи турмушта боло берет. Баягы ичшак, тагышат да ошол сыяктуу болуп эле уруша беришет да. Бирок урушканда эле обязательно эле аялын базага алып сабаш да эмес да. Негизи эле Кыргызда эркек адам аял кишиге кол көтөргөн болбойт. Бул алсыз эркек деп койсок болот да белечи. Алсыз эркек аялга кол көтөрөт. Башка бирөөгө эч ушундай немесин айта албайт, бирок күчүн аялынан чыгарат деген маселе да булчу. Аялдан күчүн чыгарып коюшу мүмкүн да. Бирок аялдан чыгарып койгон маселе бул акыры эмне болот? Бул акыры ошол иш козголот. Азыр үй бүлөлүк зордук, зомбулукка деген мыйзам атайын кабыл алган. Ошол мыйзамдын жээгинде ошол эки жоопко да тартылат да. Жоопко тартылбаш үчүн, үй бүлөнү бузбаш үчүн, ынтымактуу жашаш үчүн аял күйөөсү экөө эле ынтымактуу болуш керек. Статистикага ылайык, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан эң көп аялдар жабыркайт. Зордук зомбулук психологиялык, экономикалык, физикалык жана сексуалдык болуп бөлүнөт. Булардын ичинен психологиялык түрүнө кабылгандар көп болгону менен жашыруун калып келери маалым болгон. Анткени иш сотко жетпей, арыздары кайтарылган учурлар көп катталат. Эл билсин да, башкаларга деген сабак болот да бул деген. Башкаларга азыр көбүнчөсүн карабайсың, жалаң эркектер ушу аялдарды сабап, ушундай кордоп атат да, мурдун кесип, ушундай жаман эме кылып атат да. Мен каршымын. Мен жанагы эмени көргөн сайын ыйлап, салтанаттын окуясынчы көрүп мен ыйлап, мен колуман эчтеке келбей атат. Бирок ошолорго мен жакшы сөздөрүмдү айтып, сабыр кылгыла, сабырды болгула, ошо салтанат эми бейишинен берсин байкуш деп. Бирок мояк жүрөгүм уйгу туйгуда. Кыздарды сабап атат жанагынтип, кенедей кыздарын сабап атат. Мына жакында эле көрсөттү го, жана аялын машинаны тегеретип, эмне кереги бар ошончолуктунчу? Өлкөдө 2023-жылы 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8512 факт катталган. Бул жалпы статистиканын ичинен 19 окуя орчундуу факт деп аталып, 7419 аялга милиция коргонуу ордерин жазып берген. Аялдарда күнөө жок дейсиңби? Алардан да жаңылыштык кетирет. Кээси тилдүү болот. Анан эркектик кылып ал күч кубаттуу болот. Чаа биет, анты биет, минти биет. Эки жагынан тең болот. Адам баласы болгондон кийин бир жакты эле күнөөлөй бериш туура эмес. Ол маселени чечиш үчүн эми жакшы мыйзам иштеш керек. Анан бизде көпчүлүгү мыйзам жакшы иштебейт. Соттор сатылып кетет. Пул берсе чыгарып ийет. Ушундай эле. Элин өлтүрүп салган аял бар. Эскиле ургы тийгени бар. Түрдүү эми. Адам болгондон кийин мен бир эле сөз менен түшүнүктүү айтып атпаймынбы? Адам баласы болгондон кийин аялдын да тентеги бар, эркектин да тентеги бар, эки жактын тең жөнтөгү бар, жакшы жүргөндөрү. Ушундай. Кыргызстанда 2017-жылы үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам зордук көргөн адам башка адамдардан коркуп, же балам эмне болот деген сыяктуу ойлор менен жашырып койгон учурларды алдын алуу үчүн киргизилген. Жабырлануучу өзү кабар бербесе да, күбө болгон адамдар милицияга кайрыла алышат. Адамдар ичин тазалап, оюн тазаласа, анан кийин мындай нерселер жок болот деп ойлойм да. Анан көтөрө албайт, кичинекей эле бир проблема чыгып калса чече албайт. Ошондон эле чыгып кеткен чырдан эле анан бирин бири сабап, зомбулук көрсөтүп эле ушинтип эле жатып калат да. Адамдар өзү эле агрессивдүү болуп калышты окшойт. Азыр сүйлөгөнүңө жараша. Адам менен жакшы сүйлөшө алсаң, жакшы сүйлөшөсүң, өзүң агрессия көргөзсөң, адам кайраса агрессия көргөзөт. Ошондой болуп калат. Сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек, сабырдуулук керек, билим керек. Балдар психологторунун тыянактарына ылайык, балдар ата-энесинин тарбиясынан кийин бала бакчадан баштап өзүнүн баарлашуу жөндөмүн колдоно баштайт. Жалаң гана өз оюн айтууну үйрөнүүдөн сырткары, дүйнөдөгү баардык нерсе анын гана каалаганындай болушу керек эмес деген оюнчуктарды бөлүшүү сыяктуу ыкмалар аркылуу түшүнүшөт. Башкаларга зордук зомбулук көрсөтүү кылмыш экендигин дал ушул курактан тартып түшүндүрүп башташ керек деген пикирлер да бар. Биз садикте иштеп жүргөндө кыздарга, балдарга дайыма айтчубуз.
кыздар силер эне болосуңар, балдар силер ата болосуңар, кыздарды сыйлаш керек, урматташ керек, биринчи эмеге тартыш керек деп ошончо ушинтип үйрөтүшөт. Азыр андай жок. Азыр эптеп эле келишет, кетишет болду, башка эчтеке. Балдарда эчтеке үйрөтпөйүшат, сөгүнүшөт, бири-бирин чачактылашат, сабашат. Ошон үчүн аялдарды эметет. Зомбулук толтурат. Бар эркек балдар. Аларга кандай тарбия бересиз мисалы? Аларга мен жакшы эле тарбия берем. Эми кыз эле бирөөнүн баласы да, эми кыз деген назик болот. Аларга деген назик мамиле кылыш керек, эч качан мындай орой мамиле кылбаш керек. Анан мисалы менден алган тарбияны ал деген башка эме энесин көрүп туруп анан башкаларга эме ошондой мамиле кылат болуш керек деп ойлойм. Улуттар уюмунун гендердик теңчилик жана укуктарын кеңейтүү мекемесинин маалыматында дүйнөдө 10 аялдын жетөөсү физикалык жана сексуалдык зомбулукка кабылары айтылган. Аялдарга үй бүлөдө зордук зомбулук көрсөтүү 125 мамлекетте жазаланса, ал эми 603 миллион аял үй бүлөдөгү зомбулук кылмыш деп саналбаган өлкөлөрдө жашашат.